بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biz сабағымызды улантабыз. Başında kiriş sözde айтқанда эле ошол жанагы Мирастан Фараид Сираджи деген бар. Ошол китепти баш этегине окуганга аракет кылабыз. Кудайым тоопук берсе. Анан бул киши кебин ментип баштайт. Алхамдулиллахи Rabbil Alameen, hamda shakirina, wa salatu ala khayril bariyati Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allah Ta'alaga maqtoolor bolsun, bizdin maqtoolorubuz, ошо şükür keltirgenderdin maqtoosундай bolsun. Жана салаваттар адамзаттын эң жакшысы Muhammad aleyhissalamга, анын аруу таза үй бүлөсүнө, сахабаларына болsun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. Peygamberimiz faraiz ilimin үйрөнгүлө. Анткени бул илим үйрөнгүлө да башка адамдарга да үйрөткүлө, анткени бул илимдин жарымы деген. Faraiz деген сөз жанагындай фарида деген сөздүн көптүк түрүн түшүндүрөт. Бул мурастагы үлүштүн аталышы. Мураска эме кылган адам, мурас алган адам, ошонун үлүшүн фарида деп аталат. Бул жерде илимди, фарайыз илимин түшүрүлгөн илимдердин Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген диндин жарымы, илимдин жарымы деп атат. Бир топ себептерден улам. Биринчиси, адамда эң маанилүү эки абалы болот. Эки абалда бирөөсү тирүү, бирөөсү өлгөнү. Ошол өлгөн абалга тиешелүү болгондуктан бул мурас илими адам өлгөндөн кийин бөлүнүп баштап, өлгөндөн кийин козголо турган илим болгондуктан бул илимдин жарымы деген. Же болбосо бул жанагындай мүлк адамга эки түрдүү болуп келет. Бирөөсүн адам өзү тандайт. Мен ыктыярым менен ушул нерсени мен өзүмө сатып алам дейт. Экинчиси ыктыярсыз мүлк пайда болот адамда. Мисалы, атасы өлгөндө балага атасынын мүлкү автоматтык түрдө ошонун мүлкүнө кирип калат. Аны кааласа дагы, каалабаса дагы ошол адамдын мүлкү, баласынын мүлкү деп саналат. Мына ушундай себептерден, же болбосо бул жанагы өтө эле маанилүү иш болгондуктан, орду бийик болгондуктан ушинтип айтылган дешет. Кала уламауна рахимахумуллах татааллaqu битарикатил маййити хукукун арбаатун мураттаба. Ханафи алымдары мына ушинтип айтышат. Адам өлгөндөн кийин өлгөн адамдын калган мал дүйнөсүн шариаттын тилинде тарика деп аталат. Ошол тарикага тиешелүү 4 өкүм каларын, 4 хак каларын уламалар ушинтип түшүндүрүшөт. Ал-аввалу, биринчиси мына арбаатун мураттаба дегени тартиби менен келет бул. Биринчи бир өкүмдү бүтүрүлөт, экинчи өкүмдү, анан үчүнчү өкүмдү, анан төртүнчү өкүмгө өтүлөт. Al-awwalu yabda'u bi takfinihi wa tajhizihi bila tabdhirin wa la taqdir. Биринчи башталганда чу дегенде эле жанагы адамды кепиндегенге, ошол кепинделип апарып жерге берерге даярданылат. Ушул учурда жанагы калган мал байлыгы калды. Ошол калган байлыкты адам ошол жерде калган байлыгын анын мураскорлору, алымдар ошол бойдон эч нерсесине тийбей туруп, бир четинен алып, өлгөн адамга кепин сатып алышат. Мисалы, мына шаар жерлерде азыр бизде ошондой кабырды сатып алууга туура келет. Кабырды сатып алынат, кабыр казгандарга акы берилет. Мисалы, ал
сөөктү жеткирген азыркы автоунааларга акы берилет, атайын автоунааларга. Ошолордун баардыгын мурасты бөлбөстөн туруп ошого иштетилет. Иштетилгенде била табзирин вала тaqdir. Өтө эле ысырап да кылып жибербейт. Мисалы жанагындай бул абийирдүү киши эле муну биз кымбат машина менен алып барып көмүшүбүз керек деп өтө эле кымбат нерсени сатып албайт машинелерди, ошону ижарага албайт. Өтө эле арзан машинени да алып албайт. Өтө кысынбайт дагы, мында орто кылып алып барып жерге берилет. Сумма туqda duyunuhu min jami'i ma baqiya min malihi. Жанагы адам өлүктүн жанагы сөөктү кепиндеди, жууганга берилет мисалы. Ушул жууган маселесинде дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе ушул. Бизде бүгүн ушул жаштарыбызда ушул нерсе өтө азайып баратат. Керсейип тепкен машинеси өтө кымбат, атасынын акчасына алган, кийген кийими да өтө кымбат, жеген тамагы кымбат, жашаган үйү кымбат. Ошол улуу баякындай бир мартабалуу кишилердин кызына үйлөнгүсү келет. Атасын ушул нерселердин баардыгына көндүрөт дагы, атасы өлгөн кезде өзүнүн атасынын сөөгүн баласы жууа албай калып атат да. Башка бирөөлөрдү алып келип атайын акча төлөп атасын жуудуруп атат. Кыздарыбыз дагы сүйлөсө, энесинен ашып сүйлөп, акыл айтып, талашып, пайгамбарыбыздын хадисинде ошо энесине акыл үйрөтүп калган учурда кыямат кайым болот деген. Ошондой учурда ошентип жүрөт дагы, өзүнүн энесин денесин башка бирөөгө көрсөтпөй, өзү жууп, жакшылап акыркы сапарына узата албай калышты. Бул биздин балдарга дагы, кыздарга дагы кулагына күмүш сырга. А бирок шарият ошондой экен, ошондой табылбай калчу болсо, ошону жууган акысын да төлөйт бирөөгө. Ошолорду берип бүткөндөн кийин, кепинделип бүткөндөн кийин, жерге берилгенден кийин кылына турган эмне иштер бар? Сумма туqda duyunuhu min jami'i ma baqiya min malihi. Жанагы кепинделди, жерге берилди, ошолордогу нерселерди бардыгы бүткөндөн кийин, жанагы төртүнчүнүн экинчиси ал кишинин арткан мал дүйнөнүн байлыктын баары менен кошо, баарын эсепке алган абалда карыздарын берет. Ошондо бир адамдын миллион сому калган болсо, аны жерге бергенге 100 000 сом кеткен болсо, калган 100 000 сомдон калган 900 000 сому бирөөгө карыз болсо, ошол бойдон ошол карызга берилет, мураскорлор эч нерсе албайт. Сумма туqda duyunuhu min jami'i ma baqiya min malihi дегени мына ушунда. Андан кийин сумма тунфазу васаяху. Бул үчүнчүсү. Ал кишинин осуяттары жүргүзүлөт. Ал бирок малдын калган байлыктын баары эсепке алынбайт. Карыздарын да берди. Мисалы биз жогорудагы экинчи даражада турган маселе карыздарын берет дегенде 900 000 сом артты дедик, карзы дагы 900 000 сом дедик. Жок, карзы 100 000 сом экен. 100 000ди берди. 800 000 сом калды. Анан үчүнчү мартабадагы турган, үчүнчү кыла турган иш, ал ошол кишинин мал дүйнөсүнөн, арткан мал дүйнөсүнөн ал кишинин осуяттары жүргүзүлөт. Min thulthi ma baqiya ba'da ad-dayn. Карыз берилип бүткөндөн кийин калган малдын жана 800 000 сом калды эле, ошонун 1/3 карыздары, осуяттары төлөнөт. Кандай болушу мүмкүн? Мисалы, өзүнүн бир мугалимине жакшылык кылып коеюн деп жүргөн болушу мүмкүн. Бир жакшы көргөн тууганына жакшылык кылып коеюн деп жүрүшү мүмкүн. Бир дарыгерге, бир агайына, бир молдого, ошол сыяктуу бир жакшылык кылып коеюн деп, мисалы калган малы жөн биз мисал катары 800 000 сом калды дедик. Анан ошол менин балама немеме деди, агайыма бир машина алып мингизип койгула десе, ошол 800 000 сомду 3кө бөлөбүз.
3'kö bölөbүз дагы, ошол 3'төн 1 бөлүгүнө машина келсе, бир унааны мингизип коебуз. Анан машина туура келбесе, ошону беребиз дагы, атам ушуну сизге машина алып бергиле деген. Бирок биз атамдын калган дүйнөсүн эсептесек машинеге жетпеди деп, ал адамга калган акча алып барып берилет. Осуят кылган адамга. Андан кийин сумма юксамул бaqi. Мына ушул 4-үнчүсү. Андан кийин анан калган байлык анан бөлүнүп баштайт. Кантип бөлүнөт десе, байна варасатихи бил китаби ва сунна ва ижмаил умма. Куранда кандай келген? Куран эмне дейт? Мисалы, ошол Куранда ата жөнүндө баласы канча аларын, карындашы канча аларын, күйөө канча аларын, аял канча, жана башкалар канча аларын Куранда келген. Алла Таала бул илим өтө маанилүү болгондугу үчүн эменин мурас илимин Алла Таала өзү айткан. Ошо Ниса сүрөсүндө ким канча аларын ачык айкын Алла Таала өзү бөлүп берген. Анан сүннөттөрдө келгени бар. Мисал үчүн ат'имул жаддати судса, чоң энелер 6-дан 1 алат деп пайгамбарыбыз ошенткен. Андан үчүнчүсү ижмаул умма, чоң ата, мисал үчүн баланын баласы, баланын кызы, жана башкалардын мурасы алышы, мурас алышы. Булар ошол алымдардын бир чечимге келгендигинен улам анан билинген. Ошолор жөнүндө кетет. Демек, фаябдау би асхабил фараиди. Анан ошол 4 этаптан өттүк. Жерге бердик, карзын төлөдүк, осуятын жүргүздүк. 4-үнчү этап мурас бөлүнөт дедик. Ушул кантип бөлүнөт? Асхабул фараидден башталат. Асхабул фарaiz деп кимди айтабыз дегенде, وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. Ошол Куранда, же сүннөттө, же ижмада ким канча алары, үлүш алары, канча үлүш алары ачык айтылган. Ата мынча алат, баласы болсо мынча алат, аялы болсо мынча алат деп, ошолордун бардыгы ачык айкын айтылган адамдарды, буларды асхабул фараид дейт. Ушулар алат. Сумма бил асабат мин жихатин насаб. Кийин анан туугандары алат. Асабат деген бул жакын туугандары. Ошол себептен мин жихатин насаб деди. Бул мындай каны бир деген сөз. Туугандыгы бар деген сөз. Ошол тараптан алат. Вал асабату куллу ман яхузу минат тарикати ма абқатху асхабул фараиди индал ва индал инфиради яхрузу жамиал мал. Куранда мунулар мынча алат деп келгендерден кийинки калган туугандары болот. Булар жөнүндө азыр бул жерде кыска айтып кетип атат. Асхабул фарaiz ким? Асабат ким? Булар жөнүндө өтө кенен алдында сабак кылабыз иншалла. Ошондо эмне дедик? Асабат мин жихати насаб. Бул тууганчылык жактан болгон тууганчылыгы бар, каны бириккен туугандар ушулар алат. Ошондо булар кантип алат десе, жанагы үлүш канча үлүшү бар экендиги Куранда ачык айкын айтылгандар алып кеткенден кийин артып калса, калганын ошол асабалар алат. Ва индал инфират, жанагындай эме калып кетсе, асхабул фараид Куранда аталгандар калып кетти, алар жок, булар өздөрү болуп калчу болсо, яхрузу жамиал мал. Булар анда малдын бардыгын ушулар эле алып кетет. Булардын бардыгы бул илим көп айтылбагандыгы себебинен, көп бул илим жөнүндө сабак кылынбагандыгы себебинен, эгер түшүнүксүз болуп жатса, бул баштап биз али бул илим ушунчалык маанилүү болгондуктан кайта киришүү жасап атабыз. Ошо бул илимге анан улам барып түшүнүп кетебиз. Булардын ар бирин канча аларын айтат. Сумма бил асабати мин жихати сабаб ва хува маулал атаqa. Анан
Ошол туугандар эки түрдүү болот дедик. Насап жагынан, насап дегени теги бир деген сөз. Экинчиси мин жихати сабаб, бул эми бул доор өтүп кеткен. Кулчулук заманда ушул нерсе иштечү. Кулчулук заманда кандай болгон? Мисалы, кулдар бизде мына бул кыргызда жети атасын билбеген кул деген сөз да өтө маанилүү сөз. Чындап эле кулдар тегин билген эмес, тууганын билген эмес. Бул базардан наркы базарга, наркы базардан андан наркы базарга сатылып отуруп, кайдан келген, кимдерден экендиги билинбей калат. Мына ошол себептен улам анын тууганы ал өлсө мурасын ала турган адамдар аларды акырында барып азат кылган адам булардын тууганы болуп калат. Бирок бул тег жагынан эмес, азат кылганы себеби жагынан тууган болуп калат. Себептүү тууган, тектүү тууган болуп ушинтип экиге бөлүнөт. Тектүү туугандар алдың турат, алар биринчи турат, андан кийин ошол себептүү туугандар, алар ошол жанагы кул болуп жүргөн адамды азат кылса, анын азат кылган киши, башкача айтканда кожоюну ошол адамдын тууганына айланып калат. Сумма асабатуху. Тектүү тууганы да калган жок. Азат кылган тууганы дагы жок экен бул жерде. Анда азат кылган туугандары дагы, азат кылган тууганы да жок болуп калса, анын туугандары алат. Ошондо үчүнчү этапка өтүп кетти. Ошол себеп аркылуу тууган болгондор калбай калды. Себеп аркылуу туугандар болгондор ал кулду азат кылган киши, же ошол азат кылган киши өлүп калган болсо, анын туугандары. Булар да калбай калган болсо, анда кайра аля завил фурудин насабия, мындай артып келгенде, ушуларга карап кетип атканда табылбай калса, ана кайра ошол эмесине теги бар туугандарына кайтылат. Биқадари хукукихим. Бул жерде канча алары, жанагы жерде алардын туугандыгы канчалык бар. Мисалы, туугандыгы канчалык бар десе, бирөө жанагы өлгөн адамга бир жатындан бир тууган, бирөө аталаш, бирөө энелеш, ушинтип бөлүнөт. Булардын бардыгы киришүү сөз болгондуктан, анча-мынча жери түшүнүксүз болуп атса, кийинки сабактарда кенен түшүнүп алабыз иншалла. Сумма завил архам. Кийин анан буларда болбой калды. Анда завил архам деген тай журт мурас алабы деген сөз да, ошол. Тай журт мурас алат. Өзүнүн ата журтунан, азат кылган жагынан эч кимиси калбаган болсо, анда тай журт дагы мурас алат. Сумма маулал муалат. Кийин булар үстүндөгүлөр жок болду. Мурас алайын десе. Анда жанагы маулал муалат дегени азат кылган кишинин азат кылган кишиси бар экен. Ошолор дагы тууганчылыкка аралашып ал дагы кирип кетет. Булар да табылбай калган учурда суммал муқарру лаху бин насаби алал гайри бихайсу лам ясбут насабуху бииқрарихи мин заликал гайри иза матал муқирру ала иқрарихи. Кийин жанагы муқарру лаху деген бар. Ошол деле менин атамдын тууганы болчу экен, же атамдын баласы болчу экен деп жанагы өлүп аткан адам өлгөн жатканда ушинтип айтып өлөт экен. Бихайсу лам ясбут насабуху бииқрарихи мин заликал гайр. Наркы мен ошол адамдын баласы экендигим анык дээлек учурунда бул айтып атат. Иза матал муқирру ала иқрарихи. Мурас бөлүнгөндө тууганы калбай калып, эч нерсеси калбай калса, ошонун алдың жанагы адам баланча менин атамдын баласы болчу экен, баласы экен деп ошону туугандыгын моюнга алып кеткен. Бул туугандык наркы адам тараптан болгон эмес. Бул моюнга алган болсо, болду ошол адамга дагы туугандыгы бар адамга атамдын бир тууганы экен дейт,
же менин бир тууган экеним дейт. Ошолор жанагы эреже менен биринчи алдыңкылар, алдыңкы даражада тургандар алып келип, анан ошого дагы кезек келет. Булар жөнүндө Кудайым буйрса кенен айтабыз. Суммал муса лаху би жами'ил мал. Кийин булар да калбай калган болсо, булар жок болсо эми. Ошондо өлүп бараткан адам, мен өлүп кетсем жалгыз өлүп баратам. Ушуну карылар үйүнө өткөрүп бергиле деди. Же бир кишини айтты. Эл арасында жанагында элге жакшылык кылып таанылган адамдар бар экен. Ошого толук өткөрүп бергиле, ошол менин мал дүйнөмдү жакшылыктарга иштетип койсун десе, ошого берилет. Сумма байтыл мал. Таза болбой калды, ал да жок экен. Анда өлгөн адамдын байлыгы акырында барып, анда мамлекеттик казынага түшүрүлөт. Маселе мурас алуу маселесиндеги тартип, эреже мына ушундай. Фасыл. Al-mani'u minal irthi arba'atun. Мурас ала албай калышы мүмкүнбү десе, мүмкүн. Атасы өлүп та мурас ала албай калышы мүмкүнбү десе, мүмкүн. Муну шариаттын тилинде мани'ун минал ирс дейт. Бул ошол адамды мурастан алуусун тыйган бир абал болот. Төртөө болот булар. Биринчиси al-awwalu ar-riqqul wafir. Ar-riqqu жанагындай толук кул. Мындай экен. Ar-riqqu wafiran kana kal-qinni aw naqisan. Мынандай ибара экен бул. Толук кул болсун же жарым жартылай кул болушу да мүмкүн. Мисалы, кулдардын түрү бар. Мукатаб дегени бар. Мукатаб деген кул бар. Бул жанагындай сени сатып алганымда сен 100 динарлык кул элең. Азыр сендей кулдар 150 динарга айланды. Сен мага 150 динар иштеп келип берсең, азатсың десе, ушул кул дагы жанагы баласы кул болуп калса, ушундай болуп, атасы өлсө мурас ала албай калат. Мудаббар деген түшүнүгү бар. Мудаббар дегени мен өлгөндөн кийин азатсың деп коюптур бир кулун. Бул дагы жанагындай мурас албайт. Атасы өлсө, атасы азат болсо, бул кул болсо, баласы кул болсо ала албайт. Же атасы кул, анын колунда байлыктар бар экен, өзүнө тиешелүү кандайдыр. Баласы азат болсо ала албай калат. Жок, мындай эмес экен. Биринчи айтканыбыздай. Бу алыптыр. Экинчиси al-qatl allazi yata'allaqu bihi wujubul qasas aw al-kaffara. Атасын өлтүрүп койгон болсо, канчалык өлтүрүп койгон десе, мисалы, жанагы атасын өлтүрсө, андан касас алына турганчалык деңгээлде, же кафарат бериле турган учурда. Мисал үчүн, атайла өлтүрүп койгон болсо, ал атайлап өлтүрө турган курал менен өлтүргөн болсо, жанагындай ал адам ошол өлтүрүлөт. Атасын өлтүрсө дагы шариаттын мыйзамында ал өлтүрүлөт. Ал эми жанагындай кафарат эле бере турганы ал катыл амд болот, анан катыл шибху амд болот. Шибх амд дегени мисал үчүн өлтүргөнгө окшошураак өлтүрө турган куралдар бар. Аны менен өлтүрсө, атайын ал курал өзү өлтүрүш үчүн жаралган курал экен. Аны менен өлтүрсө, чындап өлтүргөн болуп саналат. Атайлап өлтүргөн болуп саналат. Кээ бир нерсе бар экен, мисалы, аны менен адам өлтүргөнгө болбойт экен. Өлтүрбөйт экен. Мындай эле баягындай бир камчы менен чаап жиберди, камчы менен адам өлтүргөнгө болбойт. Бирок ал талуу жерине тийип өлүп калса, ал дагы атасын ошентип тамашалап отуруппу, атайлаппы, чаап жиберип камчы менен, же камчы сыяктуу адам өлтүрө турган куралга эсептелбеген, куралда эсептелбеген нерсе менен өлтүргөн болсо, анда дагы мурас ала албай калат. Үчүнчүсү ихтилафу динайн. Экөөсү эки бөлөк болсо. Мисалы, атасы мусулман, баласы башка динде болсо, же баласы мусулман, атасы башка динде болсо, анда дагы мурас ала албай калат. Төртүнчүсү ихтилафу дарайн имма хакыйкатан кал харбийи ва зиммийи
أو حكما كالمستأمن والذمي أو الحربيين من دارين مختلفين. Misалы, төртінші түрі екеусі екі бөлек дарда жашаса. Дар деген түшінік бар. Мамлекет дегені. Бүгін Дарул Ислам, анан Дарул Харб деп уламалар ушул маселенин үстүндө дагы катуу баш катырып ойлонуп жүрүшөт. Дарул Ислам дегени бардык мусулмандар ал жерде кенен чонон намаз окуп, аялдар хижаб кийип жүрсө, жаназа окулса, мечитте азан айтылса, мына ушул Дарул Ислам болот. Исламдын ушундай белгилүү жөрөлгөлөрүнө тыюу салынып, намазга таптакыр уруксат берилбестен, азан айтканга таптакыр уруксат берилбестен ошентип калса, ал мамлекет Дарул Харб деп аталат. Азыр ошондуктан бул дүйнөдө мындай Дарул Харб деп, муну болмак мамлекетти айтабыз деп, уламалар кайсы мамлекетти айтарын билбей талашып жүрөт. Анткени Россияны, Американы булар Дарул Харб десек, ал жерде мечиттерде азан айтылып, айт намаздар окулуп, аялдар хижабта кенен жүрүп атат. Демек, ушуга окшогон өкүмдөрдө Дарул Харб экендиги талаш. Деми, илгери кандай болгон? Исламдын эч бир аламаты болгон эмес, азан болгон эмес, сүннөткө отургузуу болгон эмес, тарави намаздары, жума намаздары, айт намаздары окулган эмес өлкөлөр болгон. Ошол баласы ошол өлкөдө ошолор менен ошолордун дининде калды, атасы бул жакта калса, аларга дагы берилбейт. Булар харбий деп, чыныгы биз менен урушта туруп аткан капырлар, же ваззимми деп, жанагындай бизге салык төлөп, биздин арабызда жашап аткан капырлар. Ау хукман, же бул чыны эле мисал үчүн наркында хакыйкый эки дар болду. Чыныгы эки бөлөк мамлекет болду, же өкүмдө эки бөлөк сыяктуу, мисал үчүн кал мустамани. Мисалы бирөө ушул мен жакта жашап турсун, мунун эч кандай зыян тийбейт, буга мен кепилдик берем деди. Же бүгүнкү күндө мына виза берилет. Визада дагы ошондой бир кепилдик алынат. Бир фирмадан же башкадан ошол сыяктуу болсо, ошолор дагы атасы мусулман болуп, баласы ошондой зимми болуп калса, алар дагы албайт. Авил харбияйни мин дарайни мухталифайни. Же экөө тең башка немеде, мисалы атасы башка динде, баласы башка динде, экөө тең мусулман эмес. Экөөнүн дини эки бөлөк болса, бул дагы бири-биринен мурас ала албай калат. Ваддар иннама тахталифу би ихтилафил ман'ати вал милки линқита'ил исмати фима байнахум. Жанагы экөө бири-биринен кантип неме кылат десе, мисалы аскерлери бөлөк-бөлөк болот. Экөө эки аскер бири-бирине каршы турган аскер болот. Мисалы бул аскердик бөлүк менен наргы аскердик бөлүк болсо, ортосунда бир дарыя болуп эле, бул экөө эки чек ара дебейбиз. Аскерлери бөлөк-бөлөк мыйзамга, бөлөк-бөлөк кол башчыга баш ийип турган болсо, ошондо болот. Мүлкү дагы бөлөк болушу мүмкүн дейт. Жанагы падышасы, маликкен бул. Мүлк эмес, маликкен. Падышасы дагы бөлөк болуп турса, линқита'ил исмати фима байнахум, экөөнүн ортосунда жанагындай бирин-бири коргой албайт да. Мисалы, эки мамлекет бири-бири менен урушуп атса, булар экөөсү чабышып кеткен учурда сөзсүз түрдө экөөсү бирин-бири өлтүрүүнүн максатында чабышат. Коргоп калайын деген максатта чабышпайт да. Мына ушундай болуп экиге бөлүнсө, мына ошолор эмне деп аталат экен? Ихтилафу дарайн деп аталат экен шариаттын тилинде. Ихтилафу дарайн дегени экөө эки мамлекетте бөлөк-бөлөк падышаларга баш ийип жашаган адамдар. Булар дагы башка диндери да бөлөк, булар дагы мурас ала албай калат экен. Ушуну менен бизге чектелген убактыбыз аягына жетти. Кийинки сабактарыбызда ошол асхабул фарз менен шариятта аты үлүшү белгиленген, Куранда үлүшү белгиленгендер жана алар кантип мурас аларын кийинки сабактан
ulantабыз. Kийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.